Ош шаарынын Борбордук аянтындагы жаңы жылдык балаты жандырылды. Кала бийлиги жергиликтүү тургундар жана жаштар катышкан иш-чарада жаңы жылдык ырлар жаңырып, жаштардын бийи менен коштолду. Борбордук аянтта шаардыктар жана коноктор үчүн жарманке уюштурулуп, ыңгайлуу шарт түзүлдү. Быйылкы жылы Ош шаарындагы балатынын бийиктиги 31 метрди түздү. Келе жаткан жыл жолборс жыл болгондуктан аянттагы балатынын айланасында 3 метрлик арыстанын коюлуусу пландалууда. Жергиликтүү казынадан 2 миллион 400 миң сом акча каражаты бөлүнүп, ал балатынын жана аянттагы кооздуктарды жасалгалоого жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары үчүн уюштурула турган мэрдин балаты майрамын өткөрүү үчүн жумшалмакчы. Жана ошондой эле ыңгайсыздык жаратпоо максатында ушул Борбордук аянтындагы Ленин көчөсүн ушул жолдун эки тарабынан тосулган. Анан күн сайын кечкисин бул жерде өзгөчө ушул жаштарга, студенттерге баягы майрамдык маанай тартуулу иретинде ар кандай бии конкурстар уюштурулуп жатат маданият бөлүмү тарабынан. Ал эми жалпы ушул жаңы жылдык иш-чараларга деп жергиликтүү бюджеттен, казынадан 2 миллион 400 миң акча каражаты бөлүнгөн. Бул акча каражатынын ичинде ушул жаңы жылдык балатынын кооздолуусу, аянттын кооздолуусу, ошону менен биргеликте эле мэрдин балатысы дагы кирет. Эми өзүңүздөр жакшы билесиздер, баягы социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына, жакшы окуган балдарына мэрдин жыл сайын ушул балатысы уюштурулуп кетет. Ошол балатыга, балдарга белек бешикке дагы ушул акча каражаты каралган.